Мына бүгүнкү күнгө чейин аалам сырын ачкан эмес адамзатка. Себеби адамзаттын аң сезими жеткен эмес ааламды түшүнгөнгө. Мектеп жашына чейинки балдар, 12 жашка чейинкини улуу аксакал айтпайт. Кудалуу болгондо мынтип тос деп айтпайт. Аял эркек жашоосун мындай жаша деп айтпайт. Себеби ага аң сезими жете элек ал баланын. Ошол сыяктуу бүгүнкү күнгө чейин, мына бүгүнкү күнгө чейин пенделер мындай чокунганбы? Мындайбы же, кандай? Мындайбы, минткенби, башын жерге тийгизгенби? Диндер кайсы ыйгат алса дагы. Мейли жаңыңбы, мейли дагы бир агымыңбы, суетсиңби, шейтиңби, мисалга. Да бир кандай бир агымдарың болсо дагы. Христианбы, жана башка диндер. Ыйгат алган пайгамбарлар ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Ал кезде адамзат сабатсыз болгон, эң биринчи сабатсыз болгон, каттааныган эч ким болгон эмес. Караңгы техника чыга элек болчу, темир чыга элек болчу керек болсо. Кудай ал пайгамбарларга бусулган чөйрөгө берген. Кыйраган чөйрөгө берген. Өсүнүн купуя сырын, акырет жүзүн, ааламды, акыретти, ааламды. Адамдын жашоого жаралуу максатын өтө кыскан сезимдин эң төмөнкү түбү менен түшүнүп берген. Мына бүгүн сиздер айтып атасыздар, асманда Аллах бар дейсиздер. Жок, Кудай колдоо дейсиз. Кудай эмне экенин билбесең кантип колдойт? Ал эмне каалап атканын билбесең кантип колдойт? Мына бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы ситуация деп коелучу, акыбал. Атамбаевдин оосунан Алла түшчү беле? Алла деген адам ошобу? Көрдүңбү, Алланын сырын билбегендиктен. Алланын эмне каалап атканын билбегендиктен. Алла кимди колдоорун билбегендиктен. Бүгүнкү күнгө акыбалы келип, Кыргызды тоноп жеп, акырында басмачыдай болуп блок постторду коюп отурат. Биринчи сиз чындыкты табыңыз. Чындык бул аалам. Чындык бул чоң аалам. Чындык бул аалам. Эмнеге делгенде, мына адам эмнеден жаралат экен? Мына адам энергиядан жаралат, мына энергиядан жаралат, мына. Ааламдан жаралат. Эненин курсагында. Ооба, уйда эле эненин курсагына тууйт. Бирок ал животный, ал курсак тойгусуу үчүн гана жаралат. Ит, жаныбар, ал животные, жалпы. Ал для живота, жан сактоо үчүн гана жаралат. Адам, анын ичинен улуу кыргыз, ааламдан жаралат, чындыктан жаралат, актан жаралат. Аллах, мына уну бар, Аллах ушундан жаралат. Ошондуктан эмнеден жаралуу? Ошон үчүн чындыкты бил. Анан чындыктан жаралганыңды бил. Анан ошон үчүн улуу кыргыз эмне болгон? Намыс эр жигитти намыс өлтүрөт деп, намыс үчүн өлүмгө даяр болгон. Акты, ааламды, чындыкты эч качан сатпаган. Жалган айтпаган. Көрдүңүзбү? Азыркы жаңы доордо